Процедура кылган моментте ырасы ооруп баштады. Анан мен ооруп атат десем кайра эле эже неме обезболивающий кылдым эле дедилер, анан макул дедим, кайра эле экинчи жолу обезболивающий кылып туруп эле. Короче, ооруп вообще эле неме болдум. Анан айнеке ушундай карасам мына жерим уже кичине көгөрүп баштаптыр да. Сай элекмин али, түшүнүп атасызбы? Мен ал нерсени сайганымдан кийин айтсам, айли сайып туруп ушундай кылды десе, силер билбейт экенсиңер, мен башка жакка Мына жерим до сих пор мына көгөргөнү кете элек. Вот, көрүп атасызбы? Анан бул шишип кеткен. Мен сүрөттөргөм ошо күнү тартып алганмын. Анан эже мына масканы табып алың, кетип калат бул дедилер. Анан майлы дедим. Эртесине в общем шишип кетти. Бул аты жөнүн жашырган айым өткөн ишемби күнү Ош шаарындагы Акеда аталышындагы косметологиялык борбордон плазма терапиясын алган. Процесс жасалып жатканда чыдатпай оорутуп, экинчи күнү бетинин бир каптагы шишип кеткен. Ден соолугунан чочулаган айым дарыгерге кайрылып, ийне сөөк муңга жетип калганы аныкталган. Косметологдун шалакылыгынан жүзүн бузуп алууга аскалган айым ар бир аялга косметологияларга барууда сак болууга чакырат. Даже жигут байлашты билбейт экен. Ошого таң калдым. Жигут байлашты билбейт экен. Мурункусунда деле мен өзүм мынандай кылып байла деп үйрөткөм да. Анан мынансыз эле анан кайра эле баягыны немени куюп туруп алып туруп мынага куйду. Короче, мына кетпей атат, уже мындай карап атам, кетпей атат, баягыны заставлять этти эле. Ушундай чачылып, бүт бар жокко чачылып кетти. Пациенттерге чачырады, баягында пациенттер жаткан немеде, столда. Дуалдарга полностью менде сүрөттөрү бар. Полностью стеналарга чачырап, полностью немелерге, столдоруна чачырап кеткен ал кан. Эми бул кан Кудай сактасын, мен тазамын, Кудайга шүгүр. Бирок ошо гепатит же ВИЧ болсо эмне болот ошондо? Ошо адам. Ал жөн эле обработка менен кетпейт да. Жөн эле обработка менен кетпейт. Ушундайлардан абайланыш керек экен. Кудай сактасын. Эми ушудан гепатиттер ушулардан чыгып атпайбы? Эми ушудан аялдар мындай немем сонушум силерден мындай косметологдор деле жакшына карап, образованиясы болсо атыш керек, образованиясы болбосо окуш керек. Анан бизге окшогондор мындай эми биз өзүбүздүн спец боюнча биз өзүбүз специалист да, бирок алардыкын анча билбейбиз биз. Анча эмес, жакшы эле билбейбиз. Ошон үчүн биз башыбыз жетпеген үчүн биз ошо мастер деп тандап барабыз. Ошого жараша болуш керек. Ошого жараша болсун немелер. Потому что бизге окшогондор биякта жабыргап калбасын. Эми ничего, шишип бир нерсе болсо майлы, кандан жуктуруп бир нерсе жуктуруп алсам эмне кылат? Ошолордон Кудай сактасын, ошолорго этият болуп, мага окшогондор этият болгула, самый главный, образованиясын карап, диплом, сертификатын карап барыш керек экен. Уже мага деле сабак болду бул. Бул Акеда косметологиялык салону санэпид кызматкерлери тарабынан текшерилди. Анда борбордун лицензиясы, кызматкерлердин медициналык билими жок экендиги аныкталды. Салондо санитардык норма ары турсун имараттын өзү талапка жооп бербегени белгилүү болду. Кардарларга колдонулган медициналык каражаттар ачык чакаларга ыргытылып, уруксат кагаздары алынбаганы белгилүү болду. Мындан улам бул жай убактылуу жабылды. Мойка жуулуучу жайы жок да. Эч кандай шарты да жок, жуулуучу жайы жок. Стерилизация жүргүзүлбөйт, помещенияда туура келбейт. Документациясы жок, ошол инотерапия кылганга документтери жок да. Анан ушу мына жакта эми биз стерилизациясын көрөлү десек, же стерилизацияны кылганы дайыны жок да. Стерилизация да болбойт, дезинфекция болбойт, эмес чыланбайт да. Мына алардын бардыгы чыланыш керек да. Чыланганга атайын идиштер болуш керек. Косметологиялык жайдын ээси жумуш баштаганына эми гана бир ай убакыт болгонун билдирди. Косметологдорго лицензия менен иштөөгө зарылдык жок экенин айтат. Ал эми үстүнөн арыз менен кайрылган кардарынын бети калыбына келип, ийне колдоно электиги менен ишендирди. Сай элекмин али, түшүнүп атасызбы? Мен ал нерсени сайганымдан кийин айтсам, айли сайып туруп ушундай кылды десе, силер билбейт экенсиңер, мен башка жакка барам, андайымда акчамды которуп кой деди. Майлы болуптур дедим. Келиң акчаңызды берем дедим. Десем, чалсам мен Бишкектемин, аяктамын, маяктамын деп ушинтип сүйлөп койду. Ал бетине эч бузулуу андай нерсе болгон? Бети эчтеке болгон эмес. Эчтеке болгон эмес. Эчтеке болгон эмес. Бетине эчтеке. О плазманы иголкасы өзү отдельно болот. Өзү косметологический иголка болот да. Ал плазма сосудукка жете турган иголка.
болбойт да. Сиз эми ошол иштегениңизге канча, бир айдан өтүп Бир ай калыптыр. Неге жок, ошол өткөн жок бир айда. негизи эле ушул ишкер катары ошол косметологиялык жабдыктарды колдонуп ийне менен иш алып барат экенсиз. Бул жакта санэпидстанция бар. Мен Азыр түшүнбөйт элем да. медотход беч бир договор жок Мен экен. отходум, договору бар, бүткөн, бүгүн алып келишим керек эле. Жана эле сүйлөштүк. Анын лицензияңыз дагы жок экен деп Жок, атат. лицензия жок. Өзү негизи лицензия, ошто лицензия бар бекен. Бар. Медарызармен бар. Бар да эле уже болуп келатат да. Буга чейин талап жок болчу да. Мен билбейм, мен окуган жерде, мен 2 жерде окудум, ош боюнча лицензиясы жок иштешип атат да. Например, алардын неме кылышты кереги жок, просто айтып атам да. Мага түшүндүрбөгөн, эч ким лицензия алыш керек же мындай кылыш керек деп мага жол көрсөтпөгөн, түшүнүп атасызбы? Ошого айтат. Ош шаарындагы косметологиялык салондордун 90% талапка жооп бербейт. Санэпид борборунун 20 күндүк текшерүүсүндө 120 клиника санитардык талапты аткарбай иштеп жатканы аныкталган. Бул жайларга жалпысынан 650 миңден ашуун айыппул салынган. Ошондой эле лицензиясы жок иштеген 33 косметологиялык жана тиш дарылоо борборун жабуу үчүн Ички иштер башкармалыгына өткөрүлүп берилген. Жаңы жылдан тарта жеке менчик клиникаларда текшерүү күчөтүлө турганын билдиришти. Ошондой эле аркылуу мындай венерикалык оорулар көбөйүп жатат. Булардын баардыгы ошол жеке косметологиялык салондордо мисалы барганда ал жерде стерилизация деген бир да салондор менен мындай жакшы биздин нормаларга, санитардык эрежелерге жооп бере турган стерилизацияны көрө алган жокмун. Келген адам эч качан биз өздөрү мен оорулуумун деп айтпайт. Анан кийинки адамга ошол эле жөнөкөй эле маникюрдик инструменттер аркылуу жуктуруп алышы мүмкүн. Же болбосо жанагындай плазма лифтинг деп бейруксат эле ушундай процедураларды жүргүзөт экен. Ошо рейд учурларында андайларды дагы көрдүк. Ошол бир 20 күндүн ичинде 120 объектинин баардыгынан тең мындай санитардык эрежелерди одоно бузгандыгы такталып чыкты. 3 жылдан бери жеке менчик клиникаларды текшерүүгө мораторий киргизилип, каалаган шартта иштеп келишкен. Көзөмөлсүз жагдайдан улам жугуштуу оорулардын булагы талапка жооп бербеген косметологиялык клиникалар болуп калган. Мындан улам санэпид дарыгерлери лицензиясы бар санитардык талапка жооп берген салондорго барууну эскертет. Бүгүнкү күндө Ош шаарында 200дөн ашуун косметологиялык жана медициналык клиника иштеп жатат. Абдумалик Базарбаев, Шахрух Минжанов, Ош ТВ.